Өрт өчүрүүчүлөр, дарыгерлер, мугалимдер, журналисттер, жаштар. Кыргызстан партиясынын курамы ар кайсы кесиптин ээлери менен дагы кеңейди. Алар бүгүн лидер Канат Исаевдин колунан партиялык билеттерди алышты. Приглашается Тентемишев Нурлан. Келечекте учкуч болууну кыялданган авиациялык институттун студенттери эми Кыргызстан партиясына расмий түрдө мүчө. Учурда сабактар аралыктан жүрүп жаткандыктан Кирилл менен Марина окуу менен катар жумушту да бирде алып кетишкен. 2 айга жакын партиянын Борбордук штабында иштешип, программа менен кенен таанышкан соң мүчөлүккө кирүүнү туура көрүшкөн. На самом деле попалась, да. Бизде башында партияга мүчө болобуз деген ой жок болчу. Иштеп жүрүп Кыргызстан партиясынын туруктуу экенине көзүбүз жетти. Анын үстүнө курамы дагы өлкө үчүн күйгөн адамдардан турат экен. Программасы дагы ар тараптуу. Ошондуктан ушул партияны тандап алдык. Элдар, Айдана Маликовтар. Булар бүгүн үй бүлө очогун тутантышты. Бул күндү бекеринен тандап алышкан эмес. Жаш жубайлар алгач Кыргызстан партиясынын мүчөсү деген билетти алышып, андан соң гана нике күбөлүктү алууга бакыт үйүнө жөнөп кетишти. Жаратмандардын партиясы болгон Кыргызстан мындай атуулдардын кошулуусу менен дагы да күчтөнөт. Партия үчүн ар бир мүчө баалуу, барктуу, өз ишинин майын чыгарган жарандар менен толукталышы сыймык экенин Канат Исаев айтты. Кудай буйруса, сиздер биздин катарыбызга кошулганыңыздар менен биздин партия дагы күчтөнөт. Эл ичинде кандай көйгөйлөр бар, сөз түрдө партиянын жетекчилигине анын баары байма-бай бизге жетип тургандай болсун. Bir ay boyu partiya 7 дубанды түрө кыдырды. Талапкерлер алыскы аймактарга чейин барып элдин көйгөйүн угуп жатышты. Бул жолку шайлоо пандемияга туш келгендиктен көбүнчө социалдык тармактарга басым жасалды. Талапкерлер тууралуу маалыматтар, алардын эл менен жолугушууларын интернет колдонуучулары колдоп, жылуу пикирлерин жазып жатышты. Бул партияга болгон элдин ишеними жогору экенинен кабар берет. Бул жумуш жаңы башталып жатканда бизге шарт коюлган. Биз эч кандай башка саясий оппоненттерибизге кадыр баркына шек келтирген же аларды каралаган материалдарды жазбайбыз, чыгарбайбыз. Биз жана жалгыз гана өзүбүздүн позициябызды коргойбуз. Үгүт иштеринде айтылган, программада жазылган убадалар сөз жүзүндө калбайт. Муну Кыргызстан партиясы далилдеп келүүдө. 4-октябрь күнү өлкөнүн тагдыры алдыдагы 5 жылга чечилет. Ал ар бир кыргызстандыктын колунда. Кыргызстан партиясы номер 15.